Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. 18 сентябрдан тарта Орусияга каршы каталыраак санкцияларды кабыл алууну Европанын лидерлери 5 сентябрда НАТОнун саммитиндеги жолугушуудан кийин макулдашкан. Биримдиктин мындай чечими орусиячыл жикчилдер менен расмий Киев чыгыш Украинада ок атышууну токтотууну чечкенден кийин эле кабыл алынды. Москва өз кезегинде санкцияларга каршы жооп берерин билдирди. Ок атууну токтотуу макулдашылганына карабай 7 сентябрда Донецк аба майданында жана Мариуполь шаарынын тегерегинде атышуулар орун алганын кабарланууда. Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасына каршы күрөштүн жаңы стратегиясын АКШнын президенти 10 сентябрда жарыяларын жекшемби күнү билдирди. Мен Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасынан келип жаткан коркунучтарга мамлекетибизди даярдайм, деди президент. Обама мындай билдирүү менен чыккан күнү АКШнын аба күчтөрү жоочулдардын уюгуна айланган Анбар провинциясында Хадита суу сактагычынын айланасына соккуну күчөттү. Ирактын өкмөттүк күчтөрү да чабуулга өтүп, суу сактагычка жакын жайгашкан Барвана шаарын кайтарып алышкан. Ооган соту 4 аялды зордуктаган деп шектелген 7 кишини айыптуу деп таап, аларды өлүм жазасына тартуу өкүмүн чыгарды. Окуя 23 августта болуп, соттун чечими 7 сентябрда чыккан. Бул зордуктоо Ооган коомчулугунда катуу наразычылыкты жаратып, Кабулда акция өткөрүшкөн. Адам укугун коргоочулардын билдирүүсүнө караганда, Ооганстанда адатта зордуктоо жаап жашырылат. Анткени андайга кабылгандар абийири төгүлдү деп саналат. Индия жана Пакистанда нөшөрлөп жааган жаандан көчкү жана сел жүрүп, 300гө чейин киши каза тапканын жергиликтүү бийликтер кабарлады. Индиянын Кашмир бөлүгүндө 150 киши набыт болгон. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди тик учак менен кырсык болгон жерлерди кыдырып көрдү. Кошуна Пакистанда да миңдеген үйлөр кыйрап, 160 кишинин өмүрү кыйылган. Куткаруучулар тик учак жана кемелерде адамдарды сактап калуу аракетин көрүп жатышат. Кыргызстандык опера ырчысы Жеңишбек Ысманов Италиянын Модена шаарында дүйнөлүк атактуу урчу Лучано Павареттиге арналган концертте ырдап чыкты. Ысманов Пьяцца Гранде аянтында өткөн концерттеги сезимдерин азаттык менен бөлүштү. Концерт аябай жакшы өттү. Күн сайын репетицияларды өткөрүп аттык. Италиядагы кыргызстандыктар келип колдоп турушту. 10-18 сентябрда дагы концерт бар. Буюрса ал концерттерде да катышам. Мындан ары дүйнөлүк чоң сахналарга чыгып, дүйнөлүк масштабтагы ырчылардай болуу ниетим бар, деди ырчы Жеңишбек Ысманов. Ал Италияда 5 жылдан бери жашайт. Ош облусуна караштуу Ноокат районунда туулган. Мына ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар аягына жетти. Саламатта калыңыздар.